2019 жылдын март айынын башында Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик визит жасайт. Эске салсак, Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинди Кыргызстанга 2018 жылы сентябрда КМШ президенттеринин саммитиндеги эки тараптуу жолугушууда чакырган. Жогорку деңгээлдеги бул сапарды утурлай Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров расмий визит менен Бишкекте болду. Россиянын башкы дипломаты визит алкагында президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болуп, анда эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын олуттуу маселелери талкууланды. Уважаемый Сергей Викторович, добро пожаловать в Бишкек. Мы сердечно приветствуем вас, наших друзей. Мы всегда рады встрече с нашими российскими друзьями. И особенно хочу отметить, что ваш официальный визит проходит накануне государственного визита уважаемого Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. И этот визит для нас очень значимое политическое событие. И со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз наши отношения перешли на более качественный уровень. Я с удовольствием хочу отметить, что товарооборот из года в год увеличивается между нашими странами. Уважаемый Сооронбай Шарипович, большое спасибо за эту возможность быть принятым вами в рамках официального визита. Как вы сказали, он... Биз өлкөлөрүбүз ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди, эки тараптуу байланыштарды жана ЖКК, ЕЭП, ШКУ, ЭККУ, БУ жана башка уюмдардын алкагындагы кызматташтыгыбызды жогору баалайбыз. Бул эл аралык уюмдарда биздин ортобузда тыгыз байланыш жолго коюлган. Биз бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министри менен биздин алдыбызга мамлекет башчылары койгон жана бардык багыттар боюнча туруктуу, ишенимдүү ишти камсыз кылган тышкы саясаттагы бардык милдеттерди кенен-кесир талкуулайбыз. Вместе с вами, и где у нас налажена очень тесная координация по большинству вопросов. Россия менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык мамиле эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында бекитилген. Эки мамлекеттин мамилелеринин укуктук келишимдик базасын 150дөн ашуун мамлекет өкмөт аралык келишим жана макулдашуулар түзөт. Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөш, соода экономикалык, аскерий, маданий, гуманитардык кызматташууда Россия Федерациясы тышкы саясатыбызда приоритеттүү болуп саналат. Кыргыз-Орусия инвестициялык фонд ачылган, где-то 2015 жылдан баштап ишке кирип атат. Анын аркылуу, ал фонд аркылуу Кыргызстанда 31 проект түз инвестиция алып каржыланган. Анан ошо коммерциялык банктар аркылуу где-то 650 кичи жана орто чакан ишканалар жалпы 200 миллион долларга жардам көрсөтүлгөн. Анан тышкары Орусияны мына караганда инвестициялар тарабынан Кыргызстанда бул негизи түз инвестицияны караганда Орусия биринчи орунду алып атат, 44% менен. Анан ушуну айтканда бизге деле Кыргызстанга Орусия эң мындай чоң биринчи соода партнер катары болуп атат, башка өлкөлөрдү салыштырганда. Алсак, Газпром Кыргызстан өлкөбүздү газификациялоону 2030 жылга чейин 60%га чыгарууну пландоодо. Компания ишмердүүлүгүн баштагандан тартып 30 миллиард сомдон ашуун инвестиция жасаган. Аны менен катар компания заманбап ден соолукту чыңдоочу спорт комплекстерди аркыл аймактарга куруп берүүдө. Россия мамлекетинин колдоосу менен болуп атат, билесиздер. Россия биздин союздашыбыз, стратегиялык өнөктөшүбүз. Россия биздин жакын жана ишенимдүү дос өлкөлөрдүн бири. Россия менен биз тагдырыбыз бир, тарыхыбыз бир мамлекеттербиз. Россия биздин мамлекеттин эң ири инвестордун эң алдыңкы сабында турат. Мына Россия Федерациясы президенти Владимир Владимирович Путин менен мына жолугуп турабыз, расмий жолугушууларда. Ошондо дагы социалдык экономикалык байланыштар, маданий, гуманитардык байланыштар, аскери байланыштар боюнча дагы көп сөз болуп, ал боюнча көп долбоорлор бар. Алар боюнча да келечекте көптөгөн долбоорлор ишке ашат.
Өкмөт аралык келишимдин негизинде Россиядан Кыргызстанга келген күйүүчү майдан бажы өнүмү алынбайт. Чет жерде эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин басымдуу бөлүгү Россияда. Евразиялык экономикалык бирликке кошулгандан тартып, мигранттарыбыздын абалы жакшырганын серепчилер белгилешет. Россияда Ички иштер министрлигибиздин өкүлчүлүгү, элчиликтен сырткары ири шаарларда консулдук кызматтарыбыз иш алып барууда. Эске салсак, былтыр эле чет өлкөлөрдө эмгектенген мигранттардын акча которуулары 2 миллиард доллардан ашса, анын 90% Россияга туура келет. Россия для Киргизстана, оно, конечно, трудно переоценить. Россиянын Кыргызстан үчүн мааниси чоң. Анткени биз эгемендүүлүк алгандан тартып эле стратегиялык союздаштык, кызматташтыктабыз. Россия биз үчүн эки тараптуу кызматташуу менен чектелбейт. Биз бир катар бирикмелердебиз. Бул Евразес, Шанхай кызматташтык уюму, Жамааттык коопсуздук келишими уюму. Россиянын Борбор Азиядагы кызыкчылыктары Кыргызстандын кызыкчылыктарына дал келет. Бизде бул жерде түшүнбөстүктөр жок. Мамилелерибиз чоң макулдашуу базасы менен эле мүнөздөлбөйт. Билим берүү, коопсуздук, эмгек ресурстары, баардык багыттарда кызматташтык бар. Президент Жээнбеков расмий кызматка киришкендеги алгачкы иш сапарын Москвага жасап, 1 жыл аралыгында эки өлкө лидери бир нече ирет эки тараптуу жана көп тараптуу форматта жолугушууларды өткөрүүгө жетишти. Бул жолугушуулар президент Жээнбековдун Москвага, Кытай, Душанбеге жасаган жумушчу сапарларынын алкагында орун алды. Мындай жолугушууларда эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланып, эки өлкө лидерлери аларга канааттануу менен баа беришет. Что касается наших двусторонних связей, хотел бы отметить, что они поступательно развиваются. Все планы, намеченные нами на предыдущих встречах, согласованные с обеих сторон, исполняются. У нас есть возможность сегодня сверить часы, посмотреть, как идет эта работа на практике. Марттын башында өтүлгөн Россия лидери Владимир Путиндин Кыргызстанга визити мамлекеттик, дипломатиялык жактан караганда эң жогоркусу. Эл аралык мамиледе мындай визитке өзгөчө макам берилип, анын жыйынтыгында бир катар келишимдерге кол коюлуусу күтүлөт. Россия тышкы иштер министринин Бишкекке келүүсү бул визитке даярдыкты жана күн тартибинде маселелерди тактоо. Серепчилер баамында визит алкагында акыркы убакта дүйнө жүзүндө актуалдуулугу артып жаткан коопсуздук маселеси да каралышы мүмкүн. Россия тарап туруктуу мүнөздө куралдуу күчтөрүбүзгө аскерий техникалык жактан колдоо көрсөтүп келет. Биринчиден коопсуздук маселе. Кандай болуп атат? Мисалы, эл аралык тарабынан караганда абалы начарраак болуп атат. Сириядан байыктер келип атат Афганистанга. Анан ушу чоң транснационалдык корпорациялар деле, алар деле ушу кээде өзлөрүнүн бизнес кызыкчылыгын каржылап, ошондой, мындай айткандай, деструктивный күчтөргө жардам берип атышат. Албетте биз жалгыз болгондо канча каражатыбыз болсо, мисалы даже Өзбекстан менен Тажикстан менен бириктирсек, биздин каражатыбыз тилекке каршы жетпейт. Албетте бизге ишенимдүү партнер, ишенимдүү шериктеш партнер керек болуп атат. Орусия как раз ушундай болуп атат да. Президент Российской Федерации. Россия Федерациясынын президентинин күтүлүп жаткан визити өз алдынча көп тараптуу жолугушуулардын алкагында эмес. Июнда бизде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Бирок Владимир Путин өз алдынча чоң визит менен келген атат. Бизде сүйлөшө турчу багыттарыбыз көп. Баарыдан мурда бул биздин коопсуздук маселеси. Биздин коопсуздукка коркунуч туудуруп жаткан диний экстремизм маселеси, Афганистандагы абал. Сергей Лавров жергиликтүү басылмаларга билдиргендей, жолугушууларда Орусиянын аскерий базасын ачуу маселеси талкууланган жок. Дипломат акыркы айда айрым саясатчылар тарабынан көтөрүлгөн орус тилин расмий статусунан ажыратуу боюнча да комментарий берди. Айтымында бул маселеге карата президент Жээнбеков өз позициясын билдирип, расмий тил улут аралык баарлашуунун тили катары өлкө жетекчилиги тарабынан жылдырылаарын белгилеген. Россия менен Кыргызстандын тышкы иштер министринин маалымат жыйынындагы билдирүүлөргө караганда, марттагы Владимир Путиндин мамлекеттик визитинин жүрүшүндө экономикалык долбоорлор тууралууда сөз болоорун болжосо болот. Анын ичинде энергетикалык ири инвестициялык проекттерди жандандырууну дагы.